Салам Сайкал. 2015 жылга жакшы жетишкендиктер менен кирип келдиң. Дегеним 2014 жылдын супер ырчы айымы наамын утуп алдың. Анан бул наамга жетүү үчүн кандай эмгектерди жасадың ошол жылы? Негизинен 2014 жыл биз аябай кыз бырак тобу менен биргеликте катуу иштедик. Негизинен бүт басымды кыз бырак тобуна жасадык. Албетте мен мындай сольно көп деле ыр жазбадым. Бирок кыз бырак тобу менен биргеликте клиптер тарттык, жаңы 15тен ашуун ыр жаздык. Албетте көптөгөн мамлекеттик иш-чараларга катыштык. Бул дагы бир кыз бырактын албетте менин ийгилигим деп эсептейм. Ушул кылган эмгектердин баарын ушул кыргыз эли өзү көрүп, мындай баалап, ошол супер ырчы айым наамын теңип отурам. Мен аябай мындай сүйүндүм да, негизичи, чындап аябай сүйүнүп, мындай ишенбейчи, мындай чынында эле кыздар карап койгулачы депчи, анан карап аябай биринчи эле мен өзүмдүн баягы апама чалдым. Апа, ушундай мен ырчы супер ырчы айым болупмун, сен мамам куттуктады биринчи. Анан баягы мага ушул чыгармачылыгыма жардам берген адамдарга дагы чалып, ыраазычылыгымды билдирип койдум. Сахнага жаңы чыкканда эсти жүр аттууруң менен, кайгылууруң менен чыктың эле. Анан ортосунда шаңдуу да болду. Анан кайта акыркы учурларда кайгылуу ырларды аткара баштадың да. Негизинен азыр акыркы ырларым маанайды түшүрбөй турган жакшы ырларды ырдап атам. Мааниси жакшы ырларды ырдап атам. Албетте мурун кайгы жөнүндө көп ырдасам, азырынча баягы кайгыга көп басым койбойюн деп атам. Негизи болбойт экен. Артыңдан баягы ошол кандай ыр ырдасаң, ошол артыңан ээрчип келет деген нерсе бар экен да. Негизинен баягы кайгылуу ыйлатпачын ырдагандан кийин жарым жыл тынбай эле ыйлап жүрдүм да. Эми өзүнүн баягы себептери бар да, бирок баягы ыйлатпачы деп көбүнчө ыйладым да. Ошонун улам мен азыр жакшы ырларды ырдаганга аракеттенип атам. Эмне үчүн ыйлап жүрдүң? Көбүнчө ыйлатпачыдан кийин баягы кыз быракты мен мындай жаш аткаруучу директор болгондугуман көбүнчө баягы кыйынчылыктарга туш келип калыптым. Эми албетте ар кандай күндөр болот. Бир күнү ырларың хит болбой калышы мүмкүн, бир күнү кыздарың кетип калышы мүмкүн. Бирок ошол нерселерге карабай, ал да бир сыноо. Ал нерселер дагы адамды ошол ишке, жумушка бышырат экен. Мен мурун кыздарда мындай кетип калса дагы мен андай ыйлагым келип ыйлай берчүмүн да. Апа, кыйын турбайбы башкарыш? Сиз кантип башкардыңыз? Кандай болуп калды депчи. Анан апам, ошол апам бар үчүн ушул нерсе, ушул иш мага оңой болуп калды. Кээ адашасың, кээ жакшы ийгиликтерге жетишесиң дегендей. Мен ушул кыз бырак менен иштеп, аткаруучу директор болуп, көп кыйынчылыктарга чыдаганымы өкүнбөйм. Мен ошол нерсеге ыраазымын. Мындан ары дагы ошол иштей бермекчимин. Ошол топтогу кыздардын ортосундагы ача тояк маселе жаралат да. Анан ошол пикир келишпестиктерди ортого калчап кантип чечесиңер? Негизинен азыркы кыздар аябай мындай да, таланттуу кыздар келди. Үндөрү жакшы, келбеттери дагы өзүнө жарашыктуу, аябай акылдуу, ыймандуу, негизги нерсе ыймандуу кыздар келди. Ошонун улам дагы бизде көп баягы чыр-чатактар болбойт. Негизи баягы кыздардын арасында андай нерселер болгону мен көрө элекмин. Жаңы состав менен андай нерселер боло элек. Эмне дегенде аябай дружный, кыз бырак дегенде жанын бере турган кыздар келди. Айтып атпайсыңбы, топко акылдуу, ыймандуу, таланттуу кыздар келди депчи. Анан мындан улам менде суроотулуп атат. Буга чейин топто кандай кыздар жүрдү эле? Эми ар бир адам ар кандай болот. Ушул кыздар менин табитимдеги, менин баягы ойлорумду түшүнгөн, оюбуз бир мындай болот го, адам менен жарым сөздөн түшүнгөн.
ушундай кыздар келди да. Мен мурун мисалы бир аз кыйналып калчумун, жаш болчумун да, бирок ушул кыздар менен мага аябай оңой болду өз тебесине. Ушул топко аткаруучу директор болгондон бери канча кыз алмашты? Көп кыз алмашты. Өзүңүздөр көрүп эле жүрдүңүздөр. Комментарийден окуп калам, кыздар алмашып, бирин да тааныбайбыз. Кыз бирок баягы мурунку деңгээлинен түшүп калды. Ар кандай сөздөрдү окудум, уктум дагы. Анан ал нерсе мен капа болбойм. Не дегенде Аллахтын буйруганы болот. Ар кандай сөз болгон күндө дагы биз иштей беребиз. Жаман сүйлөгөндөрдөн биз коркпойбуз. Жөн эле алар менен урушпайбыз дагы, күлүп жайнап жүрөбүз. Не дегенде адамда сабырдуулук болуш керек, анан ийгиликке жетебиз. Я тебе предлагаю руку и сердце. Келеми сенин жеке жашооңо баш багалы кучак толуу роза гүлүн сунган жана бриллиант көздүү шакегин салган мурунку жигитиң Нурлан менен болгон сүйүү мамилең узакка созулбады окшойт. Экөөңөрдүн 2 ажырым жолго түшүшүңөрдүн себеби эмнеде болду? Негизинен баягы бул шайра эженин сынынан өтпөй каламбы деп Супринфо берген болчу. Ал чындап эле ал нерсени билген окшойт да. Билгенде эле не дегенде менин апам айтканын мен кылам. Не дегенде эми газета ачып кеттим, же бриллиант көздүү шакек такты, же гүл берди деп мен өзүмдүн баягы турмушумду бузуп алгым келбейт да. Ал нерсени апам көп нерсе ал бала жөнүндө издеп билиптир. Эми негизин дегенде баягы азыр эле баягы комментарийлер кетсе керек, Сайкал может туруксуз деп да айтышы мүмкүн. Бирок мен анын сүйөм деген сөздөрүн айтса, мен анын ички дүйнөсүн мен билбептирмин да. Негизинен мен ошол нерсени билип туруп, анан кийин мамиле кылсам болмок экен. Бирок менин апам ошол нерселердин баарын билип, угуп, текшерип, аялы, кызы бар экенин баарына далилдеп, мага доказательствосу менен көрсөтүп, андан да сырткары көп нерселер бар экен. Мен билбептирмин да. Кандай нерсе болгон күндө дагы бүт баардыгы жакшылыкка деп ойлойм. Не дегенде ага чейин эле бир жигит менен чыктым элем. Эми буйрук эмес экен да. Буйрук эмес экен, адамдарга жаман көрүнүшү мүмкүн. Бирок мен ар бир эле кыз бала жигит менен сүйлөшүп көрөт. Туурабы? Ар бир эле кыз бала сүйлөшүп көрөт. Жигит мындай турмуш куруш үчүн ал адамды бир жылда билесиң да. Бири-бирин сынап. Анан мен ошону жакшылап сүйлөшүп мынтип эле жүрсөм, мени газета чыгарып, мен багы атымды эме алыпчы. Бутка ушундай болуп калат да. Колдонуп. Ушундай болуп калат. Бирок Нурлан менен кийин сүйлөштүң да, эмне үчүн буну багы башында айткан жоксуң? Неге колдонуп жүрдүң мен атымды деп? Бүт баардыгын өзү билет. Мен ага антип деле айтпайм. Мен айттым мындай деп жаздым. Ал Россияда болчу. Ал мага мынтип жазды болгону. Я все понял депчи. Ал бүт баарын түшүндү, ал нерселерин мойнуна алды. Эми мен дагы эле мурунку багы ошибкаларга карабай деле койсом болмок да. Бирок ал нерсени бир жолу кылдыбы, ал экинчи жолу деле кайталанып калышы мүмкүн да. Менин балдарыма ата боло турган ыймандуу, жакшы, жөнөкөй адам керек мага. Жөнөкөй, баягы бир нерсеге көркөн эмес, жөнөкөй болот го. Адамдык сапаты мындай жөнөкөй, адамдарга жакшы мамиле кылган, хитрый жактары жок, болот го. Мени негизинен алдабаган адам керек да. Суроо Нурланга качан эми той? Эми ал суроого мен уже даярданып койгом. Ал суроону экөөбүздүн тең ата-энебиз чечиш керек да. Бири-бири менен сүйлөшүп, ошолор менен кеңешип туруп анан азыр мен точно айта албайм. Эртең же бүрсү же бир жумадайын деп айта албайм, анткени ошол кишилердин чечими менен болот. Биринчи Сайкал макул болуш керек эле, мага турмушка чыкканга ушундай нерсе болуш керек эле. Анан биз ушундай макул болду деп барам да мен атамачы. Мени үйлөндүңүз деп анан сүйлөшүп туруп анан
той болот Кудай буйрса. Дагы бир жолу баягы жашоого көзүмдү курчуп калды. Нурландан кийин мен ушундай адамдарга ишенбей калдым. Жашоого көз карашым алмашты да. Не дегенде баягы ар бир болгон нерселер менен адамдын сабак болду. Мен үчүн дагы бир сабак болду. Мага ошол нерсесине мен ыраазымын да. Жакында эле өздүк баракчаңда социалдык тармактардын биринде Добулас тобунун ырчысы Ильяс Кудуретов менен чогуу түшкөн сүрөттөрүңдү, видеолоруңду көрүп калдык. Анан бул баягы Нурландан үч алуунун айласы эмеспи? Жок, ал Ильяс менен мен көп жылдан бери таанышмын. Анын чыгармачылыгын аябай сыйлайм. Биз дуэт жаздыралы деп жүрөбүз. Ошол дуэтти баягындай сөздөрүн ойлонуп, ону тактап аткан мезгилдерде бирге сүрөткө түшүп калчубуз. Анан көрүшүп калабыз Добулас тобу менен. Анан көрүшүп калып, анан кайра эле баягы интернетке сүрөт коймойда сүрөткө түшөбүз. Анан ырдап киргизебиз. Ар кандай моменттер болуп калат. Бирок ал менин жакын досум. Сүйүү болушу мүмкүн. Андай деле оюбузда жок да. Биз жакшы ырларды чыгарып, анын эки ырын ырдадым мен. Эгерде болуп калса мен келип айтып коеюн. Достук демекчи, баягы досторду тандап күтөсүңбү жана досторуң сенин атыңды пайдаланып кеткен учурлар болду беле? Негизи менин көп эле досторум болгон. Тандалып мектеп кезибизде эле калганбыз. Негизи 4 жакын курбум бар. Алар мени ырчы катары да эле көрүшпөйт да. Мен сени сахнадан көрсөм эле кызыктай болорум, сен экениңе ишенбейм дешет да. Анан чыныгы мындай сайкал менен алар дос да. Мен аны пайдаланган учурларымда нерселерди мен башыман өткөрө элекмин. Мен сатып деле кете элек досторумчу. Алар менен аябай жакшы байланыштабыз. Бул акыркы суроолорумдун бири болсун. Көпчүлүк адамдар эски жылды узап жатып, жаңы жылды тосуп атып, баягы жаңы жылда жакшы ийгиликтер келсин, бул жылы жалаң жакшылыктар болсун, жамандыктын баары эски жыл менен кетсин дейт эмеспи? Анан сен дагы бул жылы кандай ийгиликтерди, кандай жакшылыктарды пландаштырып жатасың алдыда? Албетте 2014 жылдагы мен үчүн жакшы жылдардын бири болду. Ийгиликтүү жыл болду. Кудай буйрса, 2015 жыл дагы жакшы ийгиликтерди алып келсин баарыңыздарга. Ошол жакшы ийгиликтерди алып келсин деген жакшы тилектер менен биз дагы маегибизди жыйынтыктайбыз. Сиздер менен эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат сага. Сиздерге да чоң рахмат.